Эки дос кафесинин имараты 1988 жылга таандык. 1993 жылдан бери бул жайга жекешкер Айдар Бакыев ээлик кылып келет. Эми бул жайды шаардагы каналдардын суу корогун бошотуу максатында бузуу чечими чыкты. Мындан сырткары жеке ишкер бул жайдагы 12 сотук жерде кичи соода үйүнүнө ээлик кылат. Ал дагы суу коргоо аймагында жайгашты деген негиз менен буздурулууда. Ага каршы эместигин билдирген Бакыев канал үстүндөгү боз үйдүн элесин чагылдырган курулушту бузбай сактоо керек деген пикирди карманууда. Бул союз мезгилинде курулуп, ошол мезгилде жер бөлүнүп, анан ага чейин баягы Кыргызстандын жер кодекстери, суу кодекси кабыл алынып электеген объект. 12-13 сотук жерим бар. Мен аны мамлекетке кайтарып берем. Сүйлөштүк, документтерди тапшырдык. Жанагындай кенемте төлөп беребиз деди. Алар да документтерди тапшырды. Бирок мен бир суранарым, азыр президенттен болобу, Ташиевден болобу, Токторбаевден болобу, мен ушул эски кыргыз үйдөй, кыргыз боз үйдүн келбетин берген төгөрөк жакшынакай ушул кафени мен сактап калышым керек. Буга чейин аталган тамактануучу жайды бузуу боюнча бир канча эскертүүлөр берилген. Бирок эскертүүлөргө карабастан имаратты бузган эмес. Белгилеп өтсөк, эки дос кафесине катар жайгашкан банк, тест атым, гүл дүкөндөрү да алынат. Алардын ордуна шаар тургундары үчүн ачык сейил бактары курулат. Курманжанат Кайнебиздин көчөсү менен Кооператив көчөсүнүн кесилишиндеги бурчтагы Сити маркет, жанагы лавашный центр, мороженое, банк, санк бардыгы жалпысы кетет. Эки доско да эскертүү берилген кече жакында. Плюс аны да бузуп алып салуу боюнча милдеттендирдик. Баары бир биз алабыз, баары бир алынат. Бул жерди биз пискөрө кылабыз, элге шарт түзөбүз. Жанагы илгери биз кичинекей кезибизде ошол жерде өрдөктөр, кагаздар жүрчү эле. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө көрө албайсың аны, жапайы кагаздар. Ошондой бир шарт түзөлү деп атабыз. Калаада каналдардын жээктерин, коргоо аймактарын курулуштардан бошотуу массалык түрдө жүрүп жатат. Анын ичинде Жобас каналынын коргоо аймактарын ачууну тездетүү бүгүнкү рейдте тапшырылды. Мурдагыдай мурдагы калыбына келтиребиз. Бул достаточно акчаны тапты булчу. Эми өткөрүп бериш керек. Мону деле алабыз, а? Мону алабыз. Мына көрдүңүзбү? Бүт бар да мына. Алла. Жаны баш катыра көзүңүздү алышыңыз керек. Кара. Бул факты Москвада кайта алып берем. Ал жакачы. Ош шаарында Жобас сыяктуу дагы 6 канал бар. Бүгүнкү күндө суу жээктерин бошотууда 1000ден ашуун ар кандай курулуштар буздурулду. Эми ал жайлардын ордуна заманбап шарттагы парктар салынары белгиленген. Айдан Амалбек кызы, Маруф Шакиров, Ош ТВ.